Салам математика сүйүүчүлөрү. Мен кайрадан элдин сыймыгы. Мурунку сабакта биз тригонометрияны баштаганбыз. Бүгүнкү сабакта албетте улантабыз. Аны биз сабак баштадык. Достор, мурунку сабакта мен пи бөлүнгөн 2, пи бөлүнгөн 3, пи бөлүнгөн 4, пи бөлүнгөн 6 айлананын кайсыл чекиттеринде жайгашканын түшүндүрүп берип кеткем. Бүгүн ушул чекиттерди бир айланага жайгаштырганга аракет кылып көрөлү. Башталганда эле биз 0дөн баштаганбыз. 0дөн баштап жарымына жеткенде пи болчу. Пи кайра дагы 1 кошулат, баардыгы бирип 2 пи болот болчу. Демек бул чекиттер. Эң биринчи эле эмне кылып элек? Албетте бул чекиттер, демек пини 2ге бөлгөнбүз. Пи бөлгөн 2 болчу. Бул жарым пи болсо, бул жагы да пи да турабы? Экөөнү кошкондо 2 пи болот. Анда астыңкы пини дагы 2ге бөлөбүз. Демек мынакей бул чекиттер пи бөлүү 2 чекиттери, достор. Кийинки бөлүүбүз кандай эле? Албетте пи бөлүү 3 болчу. Болжолдуу түрдө мисалы бул жерди алайын, болжолдуу түрдө бул жерди алайын. Болобу ушундай. Бул жерде өчүрүп турсак, мынакей достор. Биринчи бөлүгү, экинчи бөлүгү, үчүнчү бөлүгү болду. Пини 3кө бөлдүк. Бул жакты да ошондой кылайын. Мынакей биринчи бөлүгү, мынакей биринчи бөлүгү, муну карабайсыздар, бул пи бөлүнгөн 2 сызыгыда. Экинчи бөлүгү, анан үчүнчү бөлүгү. Демек пини азыр 3кө бөлдүм. Мен муну азыр пи бөлүү 3 чекити деп жазып коеюн. Кийинкиси кайсы эле? Пи бөлүү 4 чекити. Албетте, мынакей бул чекит болчу. Бул чекит. Демек, достор, азыр пи бөлүү 3тү карабай турабыз. Ошондо мынакей биринчи бөлүк, экинчи бөлүк, ошондо пи бөлүнгөн 4түн бул биринчи бөлүгү, бул экинчи, үчүнчү, анан 4-үнчүсү. Асты жагында ушундай кылабыз, 4кө бөлөбүз. Демек, биринчи бөлүгү, экинчи бөлүгү, үчүнчү бөлүгү, 4-үнчү бөлүгү. Мурунку сабакта көргөнсүңөр, достор, мисалы пи бөлүнгөн 2нин ордуна башка сандар да келип калышы мүмкүн. Мисалы карайлы. Бул биринчи пи бөлүнгөн 4, бул экинчи пи бөлүнгөн 4. Ушул эле ордунда экинчи пи бөлүнгөн 4 да болушу мүмкүн. Экинчи пи бөлүнгөн 4 да туруп калышы мүмкүн. Экөө бири-бирине барабар. Эмне үчүн? Себеби бул жакта 4 деген сөз бул 2 көбөйтү 2 деген түшүндүрөт, 2 көбөйтү 2. Эми 2 менен 2-ни кыскартсаң пи бөлүнгөн 2 кайра эле келип калат дегенди түшүндүрөт. Бул жакта биз ошондой биринин ордун бири басып калышы мүмкүн. Ага таң калбайбыз. Так, пи бөлүнгөн 4тү түшүндүк. Дагы кийинкиси кайсы эле? Албетте пи бөлүнгөн 6 болчу. Демек 6 бөлүп коелу. Бул жерди белгилейт окшойт. Демек, достор, азыр кызылды карабай турсак, ошондо биринчи бөлүгү болот, экинчи бөлүгү, үчүнчү бөлүгү, 4-үнчү бөлүгү, 5-чи бөлүгү, бул жерге дагы бир кошум керек. 5-чи бөлүгү, анан бул менен 6-чы бөлүгү. Демек, бул пи бөлүнгөн 6 чекити. Пи бөлүнгөн 6 чекити. Карайбыз, достор. Биринчи пи бөлүнгөн 6, экинчи пи бөлүнгөн 6, бул экинчи пи бөлүнгөн 6. Тапканда ошол чекит. Бул жакта пи бөлүнгөн 3 деп турбайбы? Экөө 2 башкада. Жок, экөө 2 башка эмес. Бул экөө бири-бирине барабар. Себеби бул 6 деген сөз эмне 3 көбөйтү 2 болчу, достор, же болсо 2 көбөйтү 3 айырмасы жок. Анан бул менен бул кыскарат дагы пи бөлүнгөн 3, пи бөлүнгөн 3 болуп калып калат, Түшүнүктүү. Бул жака дагы астыңкы пини дагы 6 бөлүккө бөлүш үчүн мен бул жака чекитти коём. Анан бул жака чекитти коём. Ошондо кызылдарды карабаганда, кызылдарды өчүп турайын. Пи бөлүнгөн 4 да кызыл. Ошондо 1 бөлүк, 2 бөлүк, 3 бөлүк, 4 бөлүк, 5 бөлүк, 6 бөлүккө бөлдүм, Түшүнүктүү, достор. Эми мына силер мурунку алган билимди бардык бир айланага түшүрүп койдуңар деп эсептесеңер болот. Мен азыр пи бөлүнгөн 3төрдү 4 бурчтук кылып белгилеп коеюн. Алмашып кетпеш үчүн, мына бул чекит пи бөлүнгөн 3 чекиттери. Бул чекит пи бөлүнгөн 3 чекити. Анан бул чекит дагы пи бөлүнгөн 3 чекити. Ал эми кызыл чекиттер булар пи бөлүнгөн 4 чекиттери. Ал эми тоголоктор булар пи бөлүнгөн 6. Ал эми бул жак менен бул жактар албетте өзүңөр билесиңер, тоголок болсо дагы пи бөлүнгөн 2 деп элестетсек болот. Түшүнүктүүбү, достор?
Түшүнүктүү болсо эң жакшы. Азыр мен бир маселе берем. Ошону ким билсе чыгарып көрсүн, билбесе азыр мен чыгарганга түшүнүк берип кетем. Мынакей достор, бул жакта кандайдыр бир маселе берилген. Бул эмнени түшүндүрөт? Азыр мен силерге кичинеден түшүндүрүп берип кетем. Эң негизгиси бул барабарсыздык экенин түшүнсөк болду. Эгерде ким барабарсыздык эмне экенин түшүнбөсө, анда силер бул сабактан көрүп түшүнүп алсаңар болот. А эгерде билбей калсаңар, анда бул эсептерди чыгара албайсыңар. Азыр биринчи өздөштүрүп туруп, андан кийин бул жакка кайрылып келишиңерди суранат элем. Кеттик. Эми бул барабарсыздыкты кантип чыгарабыз? Биздин максат эң биринчи мына бул чекитти табуу. Бул кайсыл чекитте? 3π бөлүнгөн 2 дейт. Демек астын карасаң 2 деп атат да, 2. Демек π бөлүнгөн 2лерди алат экенбиз. Мына π бөлүнгөн 2, бул чекит, бул чекит, бул чекит, бул чекиттер да. Ошону канчанчысы экен? Үчүнчүсү экен. Так, биринчи π бөлүнгөн 2, экинчи π бөлүнгөн 2, анан үчүнчү π бөлүнгөн 2. Үчүнчү π бөлүнгөн 2. Демек чекитти таптык. Ушул чекит экен. Буну да табышыбыз керек. π бөлүнгөн 6 кайсыл чекитте жайгашкан? Мынакей π бөлүнгөн 6 бул чекитти өзү эле табып турат, да? Түшүнүктүү. Жакшыраак белгилеп коелу. Эми достор карайлы. 3π бөлүнгөн 2нин жанында кайсы белги турат? Албетте кирет деген белги турат, кирет. Өзү кошо кирет. Демек аны капкараңгы боеп коебуз. Ал эми π бөлүнгөн 6нын жанында өзү кирбейт, андан башкасы деген белги турат. Демек аны көңдөй кылып коебуз. Мунун баарын ошо барабарсыздык деген темада түшүндүрүп берип кеткен. Эми карайбыз. Окуйлу достор. T'дан баштап окуйбуз, 3π бөлүү 2ден баштап эмес. T'дан баштап окуйбуз. Демек T кичинекей же барабар 3π бөлүнгөн 2ден дейт. Демек кичинекей деп атат, да? Кичинекей болсо артка кетебиз. 3π бөлүнгөн 2ни табабыз дагы артка кетебиз. Эмне үчүн достор кичинекей болгон артка кетебиз? Анткени карасак, башында биз мыякта 2π өчүрүп турайын. 0дөн баштаганбыз, анан улам чоңоюп атат. Байкадыңарбы? π бөлүү 6 дейт. Бул деген 3,14'ті 6га бөлсөң 0дөн чоңураак сан чыгат, туурабы? Улам чоңоюп атат. Значит, чоң деген түшүндүрөт. Бул жакка кетсек, чоң деген түшүндүрөт. Артка кетсек, кичинекей дегенди түшүндүрөт. Демек, азыр Т кичинекей же барабар 3π бөлүнгөн 2ге. Ошондо артка кетип атабыз, Анан орто жолун ойлонобуз. Биз ушинтип кете беребизби? Кайсыл жерден токтойбуз дейт. Анан кайра бул Т биякты карайт. Пи бөлүнгөн 6-ны табасың дейт. Пи бөлүнгөн 6-ны таптым. Не дейт? Анан окуйсуң. Т чоң пи бөлүнгөн 6-дан. Чоң болсо, бул жакты көздөй кетебиз, Пи бөлүнгөн 6-дан. Кирбейт өзү. Анан баратабыз. Түшүнүктүүбү? Демек, мынакей. Бул кызыл кирди ичине, а бул кирген жок. Эми эмнени айткым келип атат, достор? Бул кызыл нерсени силер жип деп элестеткиле. Мынакей могу эки жагынан карап туруп тарттык. Мына ушул аралык чыкты, көрдүңөр, кандайдыр бир аралык чыкты. Демек, ушул барабарсыздык мынакей ушул аралыкты көрсөтөт. Түшүнүктүүбү, достор? Кеттик, улантабыз. Дагы бир ушундай сыяктуу эсеп берейин, аны өзүңөр пауза коюп чыгарып көргүлө. Мынакей бул эсеп болду, достор. А мен болсо тактаны даярдаганча силердин жообуңар даяр болуп калат деген ишеничтемин. Баштай беркиле. Мынакей достор, мен достукка даяр болуп калды. Силердин жообуңар да даяр болуп калышы керек болчу. Анда чогуу текшеребиз. Биринчи биз 7π бөлүнгөн 6-ны табабыз. 7π бөлүнгөн 6 кайсыл жерде? Демек, максатыбыз астын карайбыз, π бөлүнгөн 6 экен да. Биринчи π бөлүнгөн 6, экинчи π бөлүнгөн 6, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи, алтынчы, жетинчи. Демек, бул чекит экен. Жетинчи π бөлүнгөн 6. Жанда белгисин карайбыз. Демек, кирбейт деген белги бул ичи көңдөй болушу керек дегенди түшүндүрөт, ичи көңдөй. Ичи көңдөй болду. Экинчисин карайбыз. Экинчи чекит кайсыл жер болду? 2π бөлүү 3 дейт. Демек, 3 экен, 3. Пи бөлүү 3'төрдү карайбыз, мына бул төрт бурчтукта. Канчанчы экен? Экинчи экен, биринчи, анан экинчи. Демек, бул жер экен. 2π бөлүү 3. 2π бөлүү 3. Белгиси кандай экен? Бул белги да ичи көңдөй болушу керек экен, мына көңдөй. Көңдөй анан тогуу. Эми окуйбуз. X кичинекей 7π бөлүнгөн 6. 7π бөлүнгөн 6 кичинекей болсо артты көздөй кетебиз.
Токтоп, каяка чейин сурайбыз. X чоң 2π бөлү 3төн. 2π бөлү 3 чоң болсо бияк жакты көздөй чоңоюп кете беребиз, чоңоюп кетебиз. Ичине кирбейт. Демек, 2π бөлүнгөн 6 менен 2π бөлүнгөн 3 өздөрү кирбейт, бирок ошол экөөнүн ортосундагы аралыктагы бардык аймактар кирет, аралыктар кирет. Ушул аралыктар түшүнүктүү. Мынакей ушул нерсени түшүнөт. Азыр акыркы ушул сыяктуу дагы бир эсепти иштейбиз дагы, анан кийинки темага өтөбүз. Мынакей достор, бул берилишти азыр силер пауза коюп чыгарып иштеп туруңар, мен болсо досканы сүрүп тазалап даярдайм. Силерде жооп даяр болуп калса керек анда достор, текшеребиз. Эң биринчи биздин максат 2πни табуу, албетте π 2π. Экинчи π бөлү 6 албетте мынакей бул жерде турат. Эми жакшыраак карайбыз достор. Көбүнчөсү мына бул аралыкты белгилеп коюш мүмкүн. Бирок окуйбуз. А кичинекей 2πден, демек. Кичинекей 2πни табабыз да, кичинекей болсо анда каяка кетебиз? Артка кетебиз, мына артка кетип атабыз. Анан ойлонобуз, каяка чейин эле депчи. Мына π бөлүнгөн 6-ны карайбыз. Мына пи бөлүнгөн 6 бул жакта ортосу көңдөй болот. Бул жерде көңдөй болуш керек болчу. Көңдөй. Мындан артты көздөй, алдыны көздөй кетебиз. Бияка алдыны көздөй кеткени А чоң болуп атат. Пи бөлүнгөн 6. Пи бөлүнгөн 6 чоң болсо бияка көздөй кетебиз. Демек, мынакей достор, ушул аралыктын баары тең ушул нерсени түшүндүрөт экен. Түшүнүктүүбү достор? Азыр ушул сыяктуу дагы бир кичинекей тема бар болчу. Ошону түшүнүп туруп анан кийин сабакты жыйынтыктайбыз достор. Достор, мынакей бул жакта азыр π бөлүнгөн 4 чекити берилген. Бирок мындан ары биз π бөлүнгөн 4 эмне десе, биз аралык деп айтабыз, макулбу? Чекит эмес бул. Демек, π бөлүнгөн 4 деген мынакей бул аралыктан баштап бул аралыкка чейин жок, бул чекиттен баштап бул чекитке чейинки аралык деп түшүнөбүз, макулбу? Мисалы, бул кызылды силер жип же болбосо ушул сыяктуу бир нерсе берсеңер болот. Кыскасы аралык экенин түшүндүк, демек π бөлүнгөн 4 десе, анда ушундан ушул жака чейинки аралык десем, π бөлүнгөн 2 десем, мында бул жака чейинки аралык деп айтып бересиңер. Ал эми π бөлүнгөн 4 эмне? Бул жоң гана чеги да, ушул жака чейин келесиң, токтойсуң деген сөз да. Эми карайбыз достор. 2π деген эмне? 2π деген бул бардык айлана, бул π болду, 2π. Түшүнүктүүбү? Мисалы үчүн бул чекиттен баштап делечи. Бул жака чейин π болот, бул жака чейин эмне болот? Албетте 2π болот, достор. Эми карайлы. 4π турат бул жакта. 4π турат, макул. Ал эми π бөлү 4 плюс 2π. Ал кайсы жакта турат? Кайсы жерде турат, достор? Мынакей. Макул. 2πни табалы биринчи. π 2π. Анан плюс π бөлү 4. Мынакей. Кайра ушул чек болуп калды. А бирок достор, экөө эки башка сан, туурабы? Экөө эки башка сан. Мисалы, π деген бул жакка жазайын. 3,14 болсо, аны 4кө бөлсөк, анан кайра бул жакта 3,14 бөлү 4 плюс 2 көбөйтүү 3,14. Мынакей. Бул башка, бул башка. Туурабы? Экөө эки башка. Бирок чекиттери баары эле бир болот атат. Анда эмне бул? Эмне кантип түшүнсөк болот? Аны мынтип түшүнсөк болот экен, достор. Мына өчүрөйүн. Экөө эки башка экенин кантип түшүнсөк болот? Баарыбыз тең эле дене тарбия сабагына катышканбыз. Кээ бирлерибиз катышчу эмеспиз, сабактан качып, формалап келбей. Ошентип биз агайдан жаза алдык дейм. Ал кайсы окуучулар? Ал мисалы эң биринчи мына мен сыйлык, анан кийин мисалы Аян, Арген, мисалы Нурболсун дейм, дагы Эмир, ушундай сыяктуу. Анан 4 окуучубуз дейли, макул 4 окуучу форма алып келген жокпуз дейли. Анан кийин агайыбыз бизге кандайдыр бир жаза берүүнү чечти да. Анан агай келди дагы, мага келди, сыймык дейт. Сен колуңа мына могу π бөлүнгөн 4 алчы дейт. Мен алдым π бөлүнгөн 4 колума, карточканы алдым да. Аян дейт. Сен болсо
pi bölüнгөн 4 plus 2pi'ni al deydi. Anda kaldı. Анан кийин нур болсун. Sen деген pi bölüнгөн 4 plus 2pi plus 2pi'ni al deydi. Emir'e aytат. Emir sen pi bölüнгөн 4 plus 2pi plus 2pi'ni dagы plus 2pi'ni al deydi. Анан биз түшүнбөй атабыз да, эмне болуп агай бул дентаргадан беребиз, математикадан береби деп. Түшүнбөй атабыз да, көрсө биздин агай болсо, мурун математикадан сабак беришкен. Анан кийин мектепте математика мугалимдери жетиштүү болуп калды, анан дентаргадан берип калды. Албетте onu бар тамаша достор, улантабыз. Мага берген жазасы бул стадион деп элестеткиле. Стадиондон бул карточкада пи бөлүнгөн 4тү табасың да, бул жакта белгилер бар болчу да, ар бир нерсеничи пи бөлүнгөн 4. Мен пи бөлүнгөн 4кө чейин чуркайт келдим да, ошончо аралыктычы. Мен негизи бир эле жолу форма калтыргам, андан башка калтырган эмес, ошондуктан мага жеңил эле жаза берди да, ушул аралыкка чейин чуркады депчи. Андан кийин ал эми Аянга жаңы эле мен түшүндүрүп берип кеткенмин. Ушул жазаны берди, пи бөлүнгөн 4тү да берди, плюс да 2pi'ден карточка берди да. 2pi деген бул ушул аралыкта чуркайсың, дагы стадионду бир айланып чыгасың деген сөз да. Мынакей. Же болбосо айырмасы жок, биринчи стадионду бир айланып чыгасың дагы, анан кайра кичинекей ушул аралыкта чуркап коесуң деген сөз. Демек, мен ушул эле аралыкта чуркасам, Аян менден канчага чоң болду? Бир стадиондун толук айлануусуна чоң болду. Анан кийин нур болсун дейт. Ал да ушунча чуркады, бирок канча? Бир жолу айланды, кайра 2 жолу айланды. Бул көптөн бери сабакка чыккан эмес да. Анан Эмир сабакка дагы чыкпайт, формада алып келбейт. Ал болсо, мына ушунча чуркады, плюс 2pi, кайра 2pi, кайра 2pi, демек 3 жолу чуркады. Бирок баарыбыз тең эле ушул жерге келип токтодук. Бир эле чекитке келип токтодук. Бирок биздин аралыгыбыз, чуркан аралыгыбыз ар башка болуп атат. Демек, карайлы достор. Эмнени айткым келип атат? Мисалы, ушундай аралыктан канча вариантты кылса болот деген суроого азыр жооп бергим келип атат да. Мисалы, менин классымда 100 окуучу болсо, 100 вариант болобу, 1000 окуучу болсо 1000 вариант болобу деген суроого жооп бергим келип атат. Демек, карайлы достор, башында пи бөлүнгөн 4 деген эле чекит бар болчу. Пи бөлүнгөн 4 деген эле чекит бар болчу. Плюс 2pi. Эмне эле өзгөрүп атат достор? Бул жакта мен мисалы бир эле круг чуркадым. Бул жакта жок, мен чуркаган жокмун, Аян чуркады. Бул жакта нур болсун 2 круг көбүрөөк чуркады. Бул жакта 3 круг көбүрөөк чуркады. 3 жолу. Демек 2pi'ден 3 жолу. Жолу деген сөз көбөйтүү деген түшүндүрөт. Макулбу достор? 2pi'ден канча жолу? 3 жолу. 2pi'ден 2 жолу, 2pi'ден 1 жолу. Демек, биз деген бул жака болгону кандайдыр бир эле санды көбөйтүп койсок болот экен, мына k деген санга. Анан k деген бул тиешелүү болот бүтүн санга. Бүтүн сан деген эмне эле достор? Минус чексизден баштап плюс чексизге чейинки баардык сандар. Аны силер бул жактан карап үйрөнүп алсаңар болот. Эми муну математикалык тилде жазылган, түшүндүрүп берейин. Пи бөлү 4 бул чекит плюс 2pi, да, 2pi, анан канча жолу? K жолу. Демек, 1000 окуучу болсо 1000 болот, 0 болсо 0, миллион болсо миллион болот, да достор? Мисалы мен 0 алдым, о K 0га барабар болду мынакей. Пи бөлүнгөн 4 плюс 2pi көбөйтүлгөн 0. Мен 2pi алган жокмун. Мен карточкам жок болчу. Демек 0ду 2pi'ye көбөйтсөм эмне болуп кетет? Албетте 0 болуп кетет дагы. Анан пи бөлүнгөн 4 эле калат. Демек ошончо эле аралыкта чуркадым. Мен досторум 2pi мисалы бирөө болсо канча жолу? 3 жолу чуркады. Көбөйтүлгөн 3. 3 деген бул бүтүн санбы? Албетте бүтүн сан. Түшүнүктүүбү достор? Мынакей ушундай вариант бар экен. K вариант бар экен демек. Минус чексизден баштап плюс чексизге чейинки аябай көп варианттар бар экен. Достор, сабак аябай түшүнүктүү болуп атабы? Аябай түшүнүктүү болуп атса, силер астына комментарийге аябай түшүнүктүү болуп атат деп жазсаңар болот. Түшүнүксүз болуп атса, аябай түшүнүксүз болуп атат деп жазсаңар болот. Сабак жакса лайк, сабак жакпаса дизлайк, мен баардык тең ыраазымын. Албетте тригонометрияны улантабыз. Кийинки сабакта көрүшкөнчө ар бириңерге сабактарыңарга ийгилик каалайм достор. Кечеңер тең болсун, ар бир күнүң пайдалуу өтсүн.